Сидоренконы кысымга алды. Павел Сидоренко Нефчиге каршы болгон оюндардан ушул негизги курамда оюндарды өткөрдү дагы. Албетте быйылкы жылдын алкагында ал улуттук курамынан карьерасын жыйынтыктады. Быйылкы ушул сезондун бүтүшүндө Дордой менен дагы ушул өзүнүн карьерасын жыйынтыктоосу толугу менен ыктымал. Жана биз Павел Сидоренконун көрөкү чыркап оюн таласында ал жарым коргоочу кызматын аркалап жүргөнүн билебиз. Ал эми мынтип ал коргонуу бөлүгүндө ойноп жүргөндө бир аз ишенимсиз дагы көрүнүшү ыктымал. Максат Алыкуловго топ жетеби? Ооба. Айзар Ахматов анын жолун тосуп чыгат. Мирлан Мурзаев борбордук бөлүккө калтырды дагы. Давлетжан Барратов. Кайрат Көлбаев Максат Алыкуловго, андан ары топту мынтип Шаршембек Бакыт уулу Павел Матяштын соңуна чейин кысымга алып көрөт. Бирок Павел Матяш албетте тажрыйбалуу дарбазачы, андыктан топту дароо терип чыгарды дагы. Оюн таласында экинчи топ келип кошулган экен, бирок албетте ал экинчи арт жактагы ушул оюн таласындагы балдардын тобу болчу. Эми гана топту оюн кошулду. Виктор Аю Амартей топту жакын Шаршембек Бакыт уулу менен оюнду жүргүздү. Абдышата менен Дордойдун оюндарынын бардыгы быйылкы сезон алкагында ушул Дордойдун пайдасына дагы чечилген айтып өтсөк болот. Павел Матяш топту кармай албай андан ары жаңылып калуу коркунучу бар болчу. Фархат Мусабеков Бекжан Сагынбаевга, Бекжан Сагынбаев Эйлем Мамутовду жазып өтөт. Дагы Мирлан Мурзаевди оюнга кошту. Мирлан Мурзаев Илгиз Ермеков менен, жана бул ирет Илгиз Ермеков кайрадан өзүнүн чебер коргоочу экенин көрсөттү. Топ менен Шаршембек Бакыт уулу, Бекжан Сагынбаев алдын көзгө киргизип берет дагы. Албетте офсайд абалынан Мирлан Мурзаев бул топко кубаласа дагы жетмек эмес. Көрөлү. Максат Алыкулов азырынча алдыңкы бөлүктөн ушул Айзар Ахматов менен Павел Сидоренко өтө бир коркунучту жаратып бере элек. Дордойдун курамында Азамат Байматов жаракаттан айып чыккан экен. Андан сырткары ошол Александр Вишенко чыккан экен. Калган оюнчулар жок. Калгандар карамда жана мынтип бүгүнкү мелдештин башында эле Бакыт Оросахедов гол киргизет дагы. Эсепти 1-0 айлантат. Коргоочулардын катачылыгы жыйынтыгында Дордой командасына ишенимдүү бир гол алып келет. Өз таласында күйөрмандардын сүрөнү жана дубалдар, тосмолордун бардыгы Дордой командасына бүгүн жардам берүүгө даяр көрүнөт. Анын үстүнө буга чейин Бакыт Оросахедовдун киргизген голу балким жеңиштик болуп калышы ыктымал болбосо, мындан ары дагы кайрадан голдор кириши толугу менен мүмкүн. Улантып көрөбүз оюнду. Эсеп 1-0 жана Абдышата командасы албетте салкынга ойнош керек. Жол болсо ойногонду Нашедин үйрөнмөсө болбой турганын дагы айтсак болот. Илгиз Ермеков Кайрат Көлбаевга, Кайрат Көлбаев эртерээк оюн улантышы керек. Кимге чыгарып берет? Жер менен киргизилген топ жыйынтыгында көпкө созулган жок. Асылбек Исқақов топту көпкө кармоодон абайлоосу дагы зарыл. Жана сол канаттан Виктор Аю Амартей топту кубалап жетип барат. Мустафа Юсупов анын жолун тосу. Шаршембек Бакыт уулу топту токтотту дагы. Эми азырынча көбүнчө оюнчулар менен алдашам деген, бирок тажрыйбалуу Фархат Мусабеков андан топту ушул жокко чыгартууга жетише алат. Жана Бакыт Оросахедов Кайрат Жыргалбек уулуна жыйынтыгында Илгиз Ермековдун топту мынтип кече тебүүсү менен биз топ каптал сызыгынан Дордойдун оюнчулары оюнгошот. Бакыт Оросахедов менен жана биз болсо мынтип Виктор Аю Амартейдин оюнун дагы көрдөбүз. Демек, бул мелдеште Эрлан Жумалиев Абдышатадан ушул алмашка чыгуучулардын тизмене кирген экен. Көп ушул оюндарда эле Эрлан Жумалиев чыгат, бирок ал өзүн мыктылап көрсөтүүгө дагы жетише элек. Давлетжан Барратов топту Калысбек Акималиевге калтырат. Калысбек Акималиев эрте чабуулду баштоого умтулду дагы. Максат Алыкулов Элеман Мамутовго, Элеман Мамутов офсайдда бар беле. Демек калсын желеге жел берди дагы жыйынтыгында Павел Матяш топту Бекжан Сагынбаевга. Бекжан Сагынбаев азырынча жекече жазгырып өттү. Жакын чыгарып берүү жана бир аз оюн ишенимсиз
Илгиз Эрмеков. Алдын көзө келгизип берген. Канча дагы ишеним болуш керек. Амир Жапаров Абдышатай командасына бүгүн оюн таласында жок. Амир Жапаровдун ошол соңку мелдештерде коргонуу бөлүгүндө оюн өткөрүп жатканда көрүнөбүз. Жана Бекжан Сагынбаев бул ирет экинчи деминен жазылып алган жок. Кайрат Көлбаев Максат Алыгулов жана жыйынтыгында топ теп Айзар Рахматовдон. Қолдан кетет Эламан Мамытов, чыгарган топ Павел Сидоренко. Токтотто Мирлан Мурзаев, Фархат Мусабековка, Бактор Сахедовка жана Илгиз Эрмеков. Жеңил гана ородук бөлгө киризди. Андан ары Темирлан Кеңешевдин мутунан кеткен топ өтө бир ушул оюндун мыктылыгы уланууда. Бир аз секирип гана коюу Максат Алыгуловдун оюна келбеген сыяктуу. Канча дагы топко өтө бир жакын болчу. Балким секирсе башы илим калышы ыктымал дагы болчу. Султан Азаматулунун башынан кеткен топ жыйынтыгында Павел Сидоренко Мирлан Мурзаевка жана Кайрат Көлбаевдин мутунан топ оюн таласын таштап кетет. Бекжан Сагынбаев Фархат Мусабековка жана Фархат Мусабеков Вахыт Оросахедовда жолун торроду. Нурзат Асхатулы чакырган жаңыртат. Быйыл Дордой менен Абдышатан оюнда мен билгенден экинчи рет Нурзат Асхатулы ушул эки команданын ортосундагы мелдеште калыстык кылууда. Мамытов жок. Андан ары топту теп Мирлан Мурзаев, Бактор Сахедов, Фархат Мусабековка жана Фархат Мусабеков Муралим Ахмедовка, Кайрат Жыргалбекулунун оң канатка өтө ылдамдык менен которду. Мусафа Юсупов топ менен жана теп Султан Азаматулунун бийлигиши менен чокко чыгат. Сол канат ачык. Эгерде эле аны Бакыт Шаршенбеков байкаган болсо десек теп Даулятжан Барратов чыгарып берген топ жыйынтыгында кимден кетти? Азыр демек Даулятжан Барратовдун өзүнүн туура эмес чыгарып берүүсүнөн кеткен экен. Дагы Мустафа Юсупов топ менен жана көрөлү ким менен кандай оюнду дагы баштап берет. Дордойдун курамында биздин улуттук курамга чакыра алган оюнчулар көп, андыктан алардын ар бири ушул абайлап ойношу керек. 9 ноябрда Өзбекстан менен болот достук оюнда. Андан ары жок. Айзар Ахматов жаңылышты. Жыйынтыгында Эламан Мамытов тепкен топ Павел Сидоренконун бетине тийип кайтат. Даулятжан Барратов алыстан сокку жолдоду жана биз мынтип Дордой командасына бүгүн алгачкы негизсиз алмаштырууну көрүп калышыбыз ыктымал. Дарыгерлердин жардамы чуркайт. Павел Сидоренко учурунда Абдышатай командасында дагы ойноп кеткен оюнчу. Чындыгында Кыргызстандын ушул премьер лигасында көп командаларда ойногон Павел Сидоренко. Жыйынтыгында мынтип өз карьерасын татыктуу түрдө ушул Дордойдун курамында дагы жыйынтыктады. Балким чемпиондук ушул белги намды жеңүү менен дагы жыйынтыктоосу толугу менен ыктымал. Павел Сидоренко ордунан турду, эч кандай оор жаракат албаганы кубандырат. Канча дагы мындай сууктун күнүндө топтун бетке тийүүсү албетте оюнчуларга бир аз ыңгайсыздыкты дагы жаратат. Павел Матяш топту оюнга бул ирет коргоочулар менен эмес алдыңкы бөлүктө оңошкон экен. Эламан Мамытов балким дарбазага өз сокку жолдоп көрүүнү туура болду, бирок Павел Сидоренкого тийип калганы ушул бир аз ыңгайсыздыкты дагы жаратты. Жана Султан Азамат уулу экинчи кабатта секирүүгө дарамети жеткен жок. Виктор Аюамарте Муралим Ахмедовдун жолун тосуп чыгууга жетише алды. Фархат Мусабеков оң канаттан Кайратты кошот. Кайрат Виктор Аюамарте менен жеке-жеке жазгырышабы жок. Темирлан Кеңешев кошумча жардамга барган. Айтор бир оюнчуну эки оюнчу жаппаса дагы болот. Мирлан Мурзаев жана жыйынтыгында офсайд абалында Мирлан Мурзаев офсайдда.
калган экен. Калса Кемалиев Илгиз Эрмековдун Эламан Мамутовго чыгарып берүүсү жыйынтыгында топун темп Тордойдун карамагына көпкө создуктурбай өттү дагы. Бакыт Оросахедов Магомед Узеновду сол канаттан табат. Магомед Узенов топ менен Бекжан Сагынбаевга кайтарат дагы. Давлетжан Барратов бул ирет кысымга алуу менен дагы кирип баратканча дагы көрөлү. Муралим Ахмедовдун ушул оюн таласынын оң канатынан чыгарып берүүсү кооптуу болот. Ал эми бул ирет сол канаттан оюнга кошууда. Ал Муралим Ахмедов үчүн эми оюнчулардын стандарт абалдан топто оюнга кошусу менен коштолушу ыктымал. Жана ким бар? Арткы бөлүктө Кайрат Жыргалбек уулу топто алдын көздөй оюнга киргизди. Асылбек Исқақов жана Асылбек Исқақовдун оң канатка отурушу Максат Алыбулов топту калтырып өтөт. Давлетжан Барратов андан ары топко талашалабы жок. Павел Сидоренко бул ирет дагы ушул өзүнүн жогорку бир тажрыйбасын көрсөтүү менен топту коргонуу бөлүгүнөн алып чыгып кетүүгө жетише алды. Кеңешев Мирлан Мурзаев топко күрөшкөргөн жыйынтыгында деп топ оюн таласынан чыгып кетти деген дагы жок. Жеңил эреже бузуу бар экен. Тактикалык фол. Демек Илгиз Эрмеков Кайрат Көлбаевга. Кайрат Көлбаев Дордойдун футбол академиясынын тарбиялануучусу. Албетте ошол андан кийин Кайрат Көлбаев карьерасын алгада быйыл болсо Абдышатанын курамында дагы улантууда. Жана Бакыт Оросахедовдун колуна тийип кеткен топ. Арткы бөлүктө Калысбек Акмалиев азырынча ишенимдүү. Султан Азамат уулу Кайрат Көлбаевга. Көлбаев Эламан Мамытовго. Жана Эламан Мамытов албетте мындай топту көпкө кармоосу жакшы нерсе дагы алып келбей турганын жакшы билебиз. Канча дагы байкап көрөлү. Стандарттык абал кооптуу. Аралык 30 метрдей чыгат. Жана мындай жерден оюнчулардын көпчүлүгү сокко жолдогу дарамет жедет. Мирлан Мурзаев ушул мындан 5-6 жыл мурун ушул дал ушундай аралыктардан топторду дарбазага тийип гол жаратып жүргөнүн дагы билебиз. Ал эми бул ирет Мирлан Мурзаев өзүн соңку учурларда ушул оюн талаага жаңы оюнчулар келгенден көрсөтө элек. Мустафа Юсупов дарбазага теип көрүшү ыктымал. Канча дагы бардык арал табалды байкап турат. Дагы ышкырык жаңырды. Жана Мустафа Юсупов кооптуу, чындыгында өтө кооптуу сокку болду. Бир аз гана таман жетишпейт. Асылбек Исқақов топту токтотту. Жок, Давлетжан Барратов Асылбек Исқақовго токтотуп берген экен. Айым гана Асылбек Исқақов Виктор Амартейге. Жана топ оюн таласын таштап кетет. Дагы Мустафа Юсупов ангөздө узун чыгарып берүү. Виктор Аю Амартей. Темирлан Кеңешев Асылбек Исқақовго. Жана биз болсо оюндун жүрүшүн дагы байкап көрөбүз. Параллелдүү түрдө өтүп жаткан ушул академия лидер менен Элбирстин мелдешинде эсеп 1-1. Жана ал бир мелдештин жүрүшүн дагы байкайлы. Озеки түрдөгү көрсөтмөнү эки оюнчуга берди. Алар албетте калсан чындуу алдымдан арымдай ороо эреже бузсаң да айып кагаз көрсөтүлүшү ыктымал. Жана экинчи кабаттан жүргүзүлгөн оюн Давлетжан Барратов жаман эмес. Ошол соңуна чейин күрөшүүдө Максат Алыбулов кимге чыгарып берет? Топту Шаршембек Бакыт уулуна кошкон жерден. Мынтип Шаршембек Бакыт уулу жөндөп кете алган жок.
Бақыт Орозсахедов Мураль Махмедовқа жана бул рет Мураль Махмедов Мурлан Мурзаевқа чыгарып берүү, дарбаза сокку жана кандай гана кооптуу сокку болчу. Калысбек Акималиев абалды жөнгө салып кетти. Мураль Махмедов да токтотпойт тепкенин Калысбек Акималиевдин дагы мындай топту токтотконун бали десек болот. Ал эми Мурлан Мурзаев дагы кайрадан ушул Мураль Махмедовдун өзүнүн табуусу керемет түрдө орун алды. Топту Фархат Мусабеков бул рет оюнга кошот. Фархат Мусабековдун дагы кандай чебер ушул стандарт абалдарды орундай турганын билебиз. Алыскы бурчка жана ал жактан оюнчулар Бакыт Орозсахедовго топту тебүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Карат Көлбаев Мусафа Юсуповго жана Фархат Мусабеков сокку жолдойбу, калтырып кетти жана жок. Абал теп көпкө созулуп кетти. Оюнчулар өтө жакын болчу дагы жыйынтыгында кайрадан бурчтуктан чыгарып берүү Дордойдун аткарууусуна орундалат. Мустафа Юсупов Кайрат Жыргалбек уулуна жана кайрадан Мустафага. Мустафа Фархат Мусабековду кошоюн дегенде жаңылышты. Давлетжан Барратов топ менен Эламан Мамытов ылдамдыкты эми болушунча арттыруусу дагы керек. Алыгулов өткөндө ушул Наша менен Академия, Ошун академиясы ушул улуттук лиганын чемпионун аныктоо үчүн болгон оюнда негизги курамда чыгып мыкты оюндарды көрсөтө алган. Дагы жыйынтыгында Нурзат Асхатуллун азыр ышкыры жаңырган көрдүк. Ал эми Максат Алыгулов ал мелдеште 1 гол киргизип, андан сырткара 1 голдук топ чыгарып берген жана Абдышатанын ушул академиясындагы ишеним боюнчулардын бирине айланып барат. Алга да быйылкы сезон баштаган. Андан ары экинчи жарымда Абдышата келди дагы эми ал оюндарын алда канча ишенимдүү жана кооптуу дагы өткөрөт. Максат Алыгулов учурунда ушул биздин жаштар курамдарына дагы чакырып алып жүргөн таланттуу оюнчу Эламан Мамытов топ менен Давлетжан Барратовго калтырган. Бирок Фархат Мусабековдун топтун жолун тосту. Дагы Мирлан Мурзаев сол канатка топту чыгарып берди. Алысбек Акималиев Виктор Амартей Султан Азамат уулуна жана Асылбек Исхаковго топту чыгарып берди. Эламан Мамытов топ менен Максат Алыгуловдон сокку орундалабы жана Айзар Рахматов анын жолун бул рет кереметтүү түрдө тосуп чыкканын дагы байкап көрө алдык. Асылбек Исхаков албетте мындай тажрыйбалуу оюнчу менен алдашынын кереги жок экенин байкады дагы. Алдын көздөйм кайтарып берет. Бакыт Орозсахедов топ менен Фархат Мусабековго. Фархат Мусабеков мен ойлоп табат жакын чыгарып берүүлөрдү дагы ишке ашырууну көрө көксөйт. Павел Сидоренконун жолу бул рет тосулду дагы. Биз болсо оюндун жүрүшүн дагы болсо улантып көрөбүз. Ар бир оюнчу мыктылыгын көрсөтөт. Илбирс менен лидердин эсеби 2-1 өзгөргөн экен жана албетте бул параллелдүү түрдө ушул бүгүнкү оюнда 3 дагы кошумча оюн өтүүдө. Ошто Алай Нефчини Канта Мис стадионунда Алга командасы Карабалта менен, ал эми Илбирс Академия лидер менен мелдештерин дагы өткөрүүдө. Канча дагы ушул ар бир мелдеш, ар бир оюн өтө буйругускан оюндар дагы болот деп айтсак болот. Абдышата командасы быйылкы сезондо ушул кандай билбейм, бирок буга чейин Абдышата ушул өлкөдөгү эң күчтүү командалардын катарын толуктап, чемпиондук үчүн дагы күч сынашып келгенин жакшы билебиз. Павел Матяш топ менен алда Бакыт Орозсахедов топту сурайт. Бакыттын голдору бүгүнкү оюндан кийин дагы кайрадан көбөйдү. Ал эми учурда Нефчи Алайды 0-1 эсебинде Ошто утуп жатканын эсиңиздерге салалы. Ал эми Алга менен Карабалта командасынын оюндары ушул записте тартып алынып көрсөтүлөт. Ал эми албетте ал мелдеш дагы Алга командасы үчүн 3 упайга өтө бир керек упайлардан болот. Илгиз Эрмеков топ менен кимге чыгарып берет. Илгиз Эрмеков азырынча
Мамутовга Иламан Мамутов алдын көздөй киргизген топ жана жыйынтыгында топ мынтип каптал сызыгынан чыгат. Дагы Бекжан Сагынбаев Магомед Узеновга. Магомед Узенов жаңылышат. Давлетжан Барратов эмнени ойлоп табат көрөлү. Жалгыз жазгыр өтүп андан ары Шаршембек Бакытуулуна. Шаршембек Бакытуулунун жолгон соккусу жана Давлетжан Барратов албетте мындай соккуга өзүнүн нааразычылыгын билдирди. Бул иреттагы Павел Сидоренко өзүнүн ушул дене түзүлүшү менен топтун бардык багытын, бардык абалын жөнгө салып тосуп кеткенин дагы көрдүк. Иламан Мамутов топко барат жана көрөбүз. Бул стандарттык абал эмне менен чыйынтык кылат. Иламан Мамутовдун жакын кылычка Магомед Узенов топту Кайрат Жыргалбек уулунун бутуна чейин жеткирип берди жана Кайрат Жыргалбек уулу бул ирет кандай оюнду көрсөтөрүн дагы байкап туралы. Топ Дордойдун карамагында калды. Мустафа Юсупов топ менен сол канатка Мирлан Мурзаевга жана Бекжан Сагынбаевга жеңил гана башты серпип калтырды. Бекжан Сагынбаев азыр Кайрат Көлбаевдин бутунун ортосунан топту өткөрүп кетүүнү көксөгөн, бирок бул ирет ойлогондой болгон жок. Жарым коргоочулар көбүрөөк ашыгууда, жаңылышууда. Кайрат Көлбаев, Максат Алгулов, оң канатта Иламан Мамутов бар экенин эгерде байкаган болсо аны менен байланышты түзүшү керек. Жана Иламан Мамутов эмнени ойлоп табат? Жакын жер менен кесип чыгарып берүү жана албетте Абдышатанын оюнчулары бири-бирин түшүнүүдө, бири-бирин менен байланыштуу өткөрүүдө өтө бир чоң жаңылыштыкка дагы барып жатканын көрүүбүз. Павел Сидоренконун алдын көздөй киргизбеген тобу бул ирет Виктор Амартей оң канаттан жана топ офсайд абалында калган экен. Демек Кайрат Жыргалбек уулу канча дагы байкап көрөлү. Калысбек Акималиев топ менен Темирлан Кеңешевка алтырылган топ. Мирлан Мырзаев бали өтө бир чөбөрчүлүк менен топту жөнгө салып кетти. Андан ары Муралим Махмедовго топ жеткен жок. Дагы Калысбек Акималиев топту өз колуна алат. Калысбек Акималиевдин алдын көзгө киргизген тобу Максат Алгулов эми бул ирет албетте коргоочулардын ушундай жаңылышуусун көксөгөн, күткөн, бирок коргоочулар жаңылды. Ал эми Максат Алгулов буштан чыгарып берүү орунда ким орундай? Максат Алгуловго өз орундашы ыктымал. Давлетжан Барратовго, Барратов Алгуловго жана топ Кайрат Жыргалбек бутунан чыгып кеткенин дагы байкап көрдүк. Асылбек Искаков жана топ Абдышатанын оюнчуларынан кеткенин калыстар көрсөтөт. Дагы Мустафа Юсупов топту алды оюнга кошот. Виктор Амартей жаман эмес жана кайрадан Дордойдун оюнчулары каптал сызыгынан топту оюнга кошот. Дордой быйылкы Кыргыз премьер-лигасынын алкагында ушул 3 гана командадан жеңилүү ызасын татты. Ал Илберс, Алай жана Нефчи командалары. Нефчи командасынан ушул соңку жеңилүү ызасын буга чейинки 26 турда Кочкор Ата шаарында 1-0 эсебинде татканын байкадыңыздар. Иламан Мамутов Кеңешевка жана Темирлан Кеңешев албетте ойлонгуча топ мынтип Дордойдун карамагына өткөнүн дагы байкап көрүүбүз. Калсын ышкырыгы Жаңырат жана Пархат Мусабеков. Кайсыл бир учурдан ушул мен Дордой эгерде Кыргызстанда ойной турган болсом Абдышатадан башка командада ойнойм, чет өлкөгө гана кетем деген, бирок чет өлкөгө барып келди. Андан келип Илбирстен кийин Дордойдо карьерасындагы улантууда жөн гана эмес, ушул команданын капитаны катарында дагы мелдешин жүргүзөт. Муралим Ахмедов топту артка кайтарган. Ал жактан Шаршембек Бакытуулунун бутунан топ оюн таласынан чыгат. Мустафа Юсуповдун алдын көздөй кош берген тобу жана Асылбек Искаков топту
көкөлөтө тебүү менен мынтип биз оюн талаасынын көрсөтүп турган таблостагы учкуланы көрүбүз. Кантсе дагы байкайлы. Кайрат Жыргалбек уулу Муралим Ахмедовго, Ахмедов Оросахетов калды, Мирлан Мырзаев калтыра жана алыскы 9-дукка жолдонгон тепки. Эгерде гол кире турган болсо кандай гана керемет гол болмок. Көрөбүз канча дагы өтө бир чеберчилик менен тепти. Бул ирет эми VAR системасы жок, андыктан гол барбы жокпу байкабайбыз, бирок албетте калыс бул топто гол деп эсептеген жок дагы. Биз болсо оюндун жүрүсүн байкап көрөлү. Жакын алыскы бурчка чыгарылган топ Кайрат Көлбаевдин башынан кетет жана Фархат Мусабеков экинчи дем менен тепкен топ оюн талаасын таштап чыгып кеткенин дагы байкап көрдөбүз. Оюнду улантып көрөбүз жана кантсе дагы ар бир команда өзүнүн чеберчилигин жогорку көркөмдүгүн көрсөтүш керек. Борбордук бөлүктөгү кагылышуу ал эмне менен жыйынтыктала турганын дагы сиздер менен биргеликте байкайбыз. Павел Сидоренкого топ калтырылган. Жана Павел Сидоренконун көкөлөтө көтөргөн тобу Мирлан Мурзаев топту Бактор Оросахетовго чейин киргизип берген. Жыйынтыгында Калысбек Акималиев өз дарбазасынан топту кантсе дагы байкап көрөлү. Эгер бүгүн Дордой жеңишке жетпесе дагы, бирок алай оштотулуп кала турган болсо, анда мөөнөт номурда чемпион атууга мыкты мүмкүнчүлүк болот. Айзар Ахматов топ менен Ахматовдун Фархат Мусабеков, Фархат Бекжан Сагынбаевга чыгарып берген тобу жана Бекжан Сагынбаев кайрадан Фархат Мусабеков менен жакын байланышты жүргүзөт. Бул ирет жаңылышты. Мирлан Мурзаев жөнгө салып кеткен топ. Асылбек Исқақов жаман эмес топко сүрүлүп чыгуусу. Асылбек Исқақовго топ бул ирет жеткен жок. Павел Сидоренко кантсе дагы өзүнүн өтө бир жогорку чеберчилигин көрсөттү. Дагы калыстын ышкырыгы жаңырды. Кайрат Көлбаев топту артка Калысбек Акималиевге кайтарат жана Калысбек Акималиевдин деп тобокелчилик менен чыгарып берген тобу Темирлан Кеңешев Көлбаевга. Кайрат Көлбаев Максат Алгуловго, Алгулов Виктор Айо Амартейге жана Виктор Айо Амартай Давлетжан Барратовго топту калтырат. Барратов соңуна чейин топко күрөшкөр. Дагы жыйынтыгында Павел Матяш топту өз колуна алганын көрдөбүз. Байкайлы Максат Алгулов жана дагы бир рет кысымга алып көрөт, бирок коргонуу бөлүгү болушунча өзүнүн ушул мыктылыгын көрсөтүүгө умтулду. Байкап көрөлү. Соңку ушул экинчи оюнда Азамат Өмүралиев Нефчи командасын өтө бир кылдат чеберине айланып бара жатканын дагы айтсак болот. Дордой менен болгон оюнда гол киргизген болчу. Кубокто андан ары өлкө чемпиондугунда дагы бүгүн мынтип эми алай менен болгон оюнда дагы ушул Азамат Өмүралиев гол киргизген экен. Ал эми бул ушул бөлүктө алга менен Кара Балта командасы учурда 1-1 эсебинде тең чыгып жатканын эсиңиздерге ошол маалымат иретинде дагы айтып кетели. Султан Азамат уулу албетте абайлоосу зарыл болчу. Жыйынтыгында мынтип Дордой эрте кайра чабуулду баштайт. Кайрат Жыргалбек уулу экинчи кабаттан киргизилген топ. Фархат Мусабеков дарбазага топту жолдой алган жок. Виктор Айо Амартей Давлетжан Барратовго жана Давлетжан Барратов топту командалашаны калтырган. Павел Сидоренко Юсуповго жана Мустафанын тобу мынтип өзүнүн канатындагы ушул атаандашынын коргоосу Виктор Айо Амартей барды. Азамат Султан уулу Султан Азамат уулу тагыраагы жаңылышат. Бүгүн оюн талаасынын ушул абалы же болбосо аба ырайынын жамгырдан кийинки оюн талаасынын
түзүлүшү оюнчуларга бир аз ишеним оюн жүргүзүүгө тоскоолдук жаратат. Павел Матяш топту өз колуна алды дагы. Кайрадан Айзар Ахматов менен топту оюнга кошот. Фархат Мусабеков Мирлан Мурзаевка. Мирлан Мурзаев кайрадан Фархат Мусабеков менен жана Фархат Мусабеков Муралим Ахмедовка, Ахмедов Мустафа Юсуповка жана Мунтеми кайрадан топко ийгилик кылууну тордо өз карамагына алат. Мыкты чыгарып берүү орундалабы? Жер менен чыгарып берген топ Темирлан Кеңешев жөнгө салып кетти. Кайрат Чыргалбек уулу Альберс менен болгон оюнда өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн офсайд бар жана быйылкы ушул сезон алканда соңку турларда голдор боюнча алдыга сурулуп чыккан Бактор Росахедов дагы бир рет атаандаштын дарбазасын камалууга алууга умтулган, бирок Калысбек Акмалиев топтун багытын тосту. Офсайд абалдагы бар. Демек кантсе дагы оюндун жүрүшүн уланып көрөбүз. Темирлан Кеңешев топ менен алдын көзгө киргизилген топ жана топ оюн таласынан чыгып кеткенин байкап көрдүк. Канча дагы көрөлү оюнду улантып көрөбүз дагы. Арбиери бул мелдештин жүрүшүндө мыктылыгын дагы көрсөтүүгө чоң бир ишенимдүү оюндарды жүргүзүүгө умтулат. Ладып көрөбүз. Каптал сызынан топ оюндан чыгат. Дагы Мустафа Юсупов топту оюнга кошууга плат жер менен чыгарып берүү. Асылбек Исхаков бул ирет топтун багытын тосуп чыкты. 1-0 эсеби өтө бир кооптуу болушу дагы ыктымал, андыктан ашууга негиз жок. Бактор Росахедовду быйылкы сезон алканда эми Жоэл Кочо кууп жете алабы көрөбүз. Максат Алыгулов топ менен Муралим Ахмедов сары айып кагазы көрсөтүлүшү керек. Чындыгында сары айып кагазы көрсөтүлбөсө анда бул жерде болбойт. Ооба, сары айып кагазы бар. Артынан өтө орой келип алды, бирок Мустафа бул ирет биз Муралим Ахмедовдун мындай абалдардан ушул ишенимдүү келип жүргөнүн да көргөнбүз, бирок бүгүнкү оюнда Муралимжан Ахмедов сары айып кагазы менен сыйланат. Ал эми эсиңиздерге салып өтөлү, бул мелдеште кызматыңыздарда мен Бакчар Кыдыралиев жана кесиптешим Адил Темирлан кызмат кылуудабыз. Да, спасибо, коллега. Продолжается матч. 35-я минута между командами Абдушата Дурдой. Стандартное положение на ее штрафную площадь. Попытались здесь, сумел здесь Фархат Мусабеков по-быстренькому выбить мяч. Пивовар уже снова пытается по флангу пробиться. Так, есть возможность для удара. Не обработал. Спешит за мячом Максат Алыгулов на левом фланге. Из аута вводит на легионера Амартея Виктора Аю и вынос мяча. Не сказал бы, знаешь, коллега, я с первых минут наблюдаю матч, и не сказал бы, что Дурдой здесь как-то владеет ситуацией. Да, она атакует, да, она создает моменты, но как таковой сказать, что сегодня Дурдой по большей части играет в доминирующий футбол, я бы не сказал. С небольшим перевесом, все-таки с небольшим перевесом. Так что в целом игра довольно-таки интересная и равная. Из аута вводит мяч Абдушата, Максат Алыгулов на фланге, против него Мустафа Юсупов играет. И, как мы видим, не сумел он должным образом сыграть. Так. Мяч в центре. Бекжан Сагымбаев отдает пас на Мирлана Мурзаева. Отличная возможность. Что за пас? Был на Мусабекова или все-таки на Вахиту Росахедова? Немножко непонятно. Угловой тем временем у ворот Абдушаты. Отличная возможность для коммерсантов
37-я минута. Напомню, уважаемые телезрители, буквально один матч, и в принципе все. По сути, судьба чемпионства решается в этом сезоне. Последний матч состоится 5 ноября. А Дордой сегодня может досрочно стать за тур до конца сезона, стать чемпионом. Главное, нужно победить. Так, удар на вторую. Ой-ой-ой, штанга спасает. Ну, не самый сильный удар был, но, тем не менее, Калспек Акималиев не сумел здесь отразить удар. Вообще, в принципе, я думал, как-то будет легко. Ну, то есть, отразить этот удар, потому что не сильный удар был. Был отскок, потом штанга. Но чуть ворота не закатились. Так, Мурали Махмедов, пас на Мурзаева. Мурзаев ошибается. Подбор за Мусабековым. Пас направо. Юсупов на месте. Юсупов. Так, черпачком играет на Мурали Махмедова. Никто не мешает, по сути. И офсайд, да, офсайд. Калспек Акималиев. Знаешь, коллега, я считаю, что Калспеку Акималиеву нужно сменить клубную прописку. Как-то, как говорится, обновить, перезапустить карьеру. Потому что, ну, он засиделся в Абдышате, и я думаю, вот это долгое пребывание в Абдышате не играет ему на руку, потому что, ну, мы знаем, когда есть новый вызов, да, новые требования, новые какие-то цели, то человек, как говорится, группируется, как говорится, перезапускает карьеру. Такое в футболе очень часто. Калспек Акималиев очень талантливый вратарь, но в этом сезоне он не лучшим образом себя проявляет. Не самый лучший сезон Калспека Акималиева. Поэтому я считаю, может ему сменить клубную прописку. Я думаю, это помогло бы ему. Потому что, ну, я, конечно, могу ошибаться, но в Абдышате он номер один, то есть вратарь номер один, постоянно играет в основе, и это, знаешь, как-то... Ой, гол! Мирлан Мурзаев с правой ноги пробивает в нижний ближний угол, 2-0, 40-я минута встречи, Мирлан Мурзаев. Вот такой вот у нас счет по игре. Так что вот, потому что если бы Калспек продолжил свою мысль, если бы Калспек Акималиев бы перешел в другой клуб, я думаю, он бы лучше проявил себя. А здесь он как бы снизил требования к себе, конкуренции нету, и из-за этого, я думаю, он проводит не самую лучшую игру. Счет 2-0. Фарят Кульбаев. Ошибается. Фарат Мусабеков, Мирлан Мурзаев снова. На фланге снова пас на Мусабекова. Мусабеков скидывает на Вахита. Удар! Отразил. Ну, не самый сложный был удар. И болельщики Абдышаты, фанаты Абдышаты, которые приехали из Канта, сейчас скандируют имя своего голкипера. Так, на штрафную площадь. Вахид попытался. Магомед. Так, Мурзаев скидывает направо, на правый фланг. Здесь Амарте Аю. Пас на Амарте Виктора Аю. По флангу неплохо. Прорывается Абдышата по левому флангу, но здесь уже Мустафа Юсупов, конечно, мешает. Надежно сыграл. Всего лишь 4 минуты осталось. Меньше 4 минут осталось до конца первого тайма. Эля Мамутов будет подавать мяч. На штрафную площадь. Удар. Нет. Не самый сильный удар. Подбор снова за
Абишатой, Хайрат Кульбаев. И безадресная передача была. Напомню, что в параллельном матче между Алаем и Нефчи Нефчи ведет со счетом 1-0. Если сегодня победить Нефчи, то это будет третья победа подряд. Начиная с кубка, с финала Кубка страны. Второй матч. Академия Лидер и Ильбирс со счетом 2-1. Ильбирс выигрывает. Лидер Сардарбеков оставляет Мурзаеву. Мурзаев отыгрывает на Мусабекова. Перевод на правый фланг на Хайрата Джералбекулу. Хайрат Джералбекулу здесь на фланге. Мураль Махмедов, снова Хайрат. Есть прострел. Вахид. Было пенальти? Нет, нарушений нет. Офсайд. Алспек Акималиев будет вводить мяч в игру. Рат Мусабеков на Мурзаева. Мурзаев. Вахид борется за мяч. Мяч в центре. Абдашата отбилась и теперь попытается сейчас пойти в атаку. Потеря мяча. Магомед Узденов отлично своевременно сыграл здесь на подхвате. Потеря мяча. Максат Алугулов сам тащит мяч по центру. Будет бить? Нет? Слишком медленно уже. Слишком медленно. Сложно бить. Нарушение правил. Против Айзара Ахматова сейчас очень грубо сыграл игрок Абдшаты. Кажется, нужна медицинская помощь. 44-я минута позади. Да, пауза у нас. Основное время закончилось. Сколько же добавить резервно? 1 минуту добавил резервный арбитр. Павел Матяш будет вводить мяч в игру. Павел Матяш. Есть свисток Асхата Улу Нурзата. И Павел Матяш вводит мяч в игру. Так, отлично. Зря сейчас скидывает Мурзаев на Бигджана Сагымбаева. Бигджан Сагымбаев пытается прорваться по левому флангу. Пас на Муралима. Муралим, как всегда, играет в оттяжке. Пас снова на Сагымбаева. Пяточка. Ну, конечно, здесь же данный пас был лишним. Нужно было дать как-то получше, что ли. Муралим. Пас в центр. Вынос мяча. И, в принципе, все. Уважаемые телезрители, завершается первый тайм. Впереди у нас еще целый тайм, так что никуда не уходите. Ну, а мы прерываемся на перерыв.
Все разбираются, не знают как. На трибуне сижу, Demek, mekendештер Дордой спорт комплексіне қайтып келеміз. 27-ші турдың алқағындағы мелдеш жаңа екінші бөліктің башында екі командада тең ойыншылар алмашты. Абдышатай командасында Мұрас Ниязалиев менен Амир Жапаров ойынға қосылды дағы. Алардың орнынан ушул ойын таласынан чегип өткендер бул Кайрат Көлбаев жана экинчисин Шаршембек Бакыт уулу. Демек, биз ушул эки ойынчынын ойын таласынан кеткен көрдүк. Ал эми Дордойдо дагы алмашы орун алды дагы Нурлан Сарыкбаев ойынга кошулду 18 номердеги. Анын ордуна Айзар Ахматов жаракат алып калган сыяктуу, жолсу ушул бир аз ийгиликсиз оюн жүргүзгөнүнө байланыштуу айтор. Жок, канча да Айзар Ахматов ушул соңку мүнөттөрдө жаракат алган. Ал Нурлан Сарыкбаев оюнга кошулгандан кийин гана ушул өзгөлөр жүзгөн жана байкап көрөлү Темирлан Кеңешев алдыңкы бөлүктө мелдештерди жүргүзөт. Абдышатай командасы алмашуулардан кийин оюндарын кандай жүргүзөт байкап көрөбүз. Мурас Ниязалиев ушул көп мелдештерде байкабайт элек, бирок бүгүн мынтип Мурас Ниязалиевдин оюндары канчалык деңгээлде ушул кооптуулорундагы айталы. Демек, алмашуулардан кийинки курамдарга токтолуп өтөлү. Дордойдон баштай турган болсок, дарбазада Павел Матяш 30 номер менен коргонуу бөлүгүндө. Оңдон солду көзгө кетсек, 4-чү Мустафа Юсупов, 14-чү Павел Сидоренко, 25-чү Магомед Узенов, 9-чү Бекжан Сагынбаев, 10-чү Муралим Махметов, жарым коргоочу 21-чи Фархат Мусабеков, 18-чи Нурлан Сарыкбаев, 11-чи Кайрат Жыргалбек уулу, 99-чы Мирлан Мурзаев жана 26-чы Вахит Ороз Сахедов. Ал эми Абдышатай командасы төмөнгөдөй. Дарбазада 1-чи Калысбек Акималиев, команданын капитаны. Коргонуу бөлүгүндө солдан оңду көзгө кетсек, 2-чи Виктор Аймарты, 18-чи Илгиз Элмеков, 84-чү Султан Азамат уулу жана 21-чи Темирлан Кеңешев. Мустафа Юсуповдун чыгаруусу жана калсын ышкырыгы жаңырды дагы мынтип топ Мустафа Юсуповдун колуна тийгенин дагы көрсөтөт. Демек, жарым коргоочулар 8-чи Асылбек Исқақов, 38-чи Амир Жапаров жана 90-чы Давлетжан Баратов. Алдыңкы бөлүктө 3 оюнчу 7-чи Илеман Мамытов, 60-чы Максат Алгулов жана алмашка жаңгана кирген 86-чы номердеги Мурас Ниязалиев. Команданын башкы баштоочусу Александр Белдинов. Оңгон ата Мустафа Юсупов оюнга Кайрат Жыргалбек уулун кошот. Бул ирет Илгиз Элмеков Кайрат Жыргалбек уулун мыктотосу чыкты дагы. Калысбек Акималиев Виктор Амартай менен 3 оюнчу курчоосунда турат. Антан алабай ойношу дагы керек. Ал эми Нурлан Сарыкбаевдин оюнун көрөбүз. Протоколдо Мирлан деп берген экен, бирок биз аны Нурлан экенин дагы билетик. Албетте оюндун жүрүшүндө тактап силерге Нурланбы дагы айтып коебуз. Башкы калыс Нурзат Аскатуулу, 1-чи жардамчы Элдер Салбаев, 2-чи Элдос Мурзабеков. Ал эми резервдеги калыс Медер Тайчиев жана 2-чи кабаттан Бекжан Сагынбаевдин тамай оюну. Андан ары Мирлан Мурзаев топту согончогу менен Фархат Мусабековго калтырып кеткен. Жыйынтыгында мынтип топту Абдышатайдын оюнчулары алдыңкы бөлүктө өз карамандалат. Айзар Ахматов оюн таласын таштап кеткенден кийин анын ордуна Магомед Узенов коргонууга түштү. Ал жарым коргоочу катарындагы ушул оюндарды мыктылап жүргүзө аларын жакшы билебиз. Вахит Ороз Сахедов топ менен
жана Асылбек Давлетжан Барратов жыйынтыгында мыкты оюндарын жүргүздү. Азыр артынан кооптун ушул оюнга кирип барганын байкаган Нурзан Ысхатулуу ышкырыгын жаңыртты дагы Абдышата командасы эми артты бөлүктө топту оюнга дагы кошот. Демек Калысбек Акималиевке, ал Илгиз Ермековго жана Илгиз Ермеков жеңген топту оюнга кошууда. Жаңылышты Рали Махмедов, Мустафа Юсуповго, Нурлан Сарыкбаев бар. Жана Нурлан Сарыкбаев алдын бөлгөзү топту оюнга кошулууга киргизет. Илгиз Ермеков Давлетжан Барратовго жана Давлетжан Барратов албетте 2,5 коргоочунун курчосуна калган. Жаңылышат Максат Алыгулов жаман эмес. Азыр оң канатка Мурас Ниязалиевге которот. Мурас Ниязалиевдин оң канаттан өзүнүн топко чейин жүрүп барышы жана албетте мынтип ылдамдыкты өтө топту өзүнөн алысташтып алды. Ылдамдык жетпей калды. Жыйынтыгында биз Павел Матяждын топту оюнга кошуусун дагы байкайбыз. Магомед Узденов Фархат Мусабековго жана топ болгон талаш Бекжан Сагынбаев менен жакын баштады. Бекжан Сагынбаев сол канатка Мирлан Мурзаевго жана Мирлан Мурзаев азыр ылдамдык менен Темирлан Кеңешевден өтөм деген, бирок андан ары Султан Замат уулу анын жолун тосуп чыгат. Дагы бир бурчтан чыгарып бир кооптуу болушу ыктымал. Фархат Мусабеков топту оюнга кошууга барат. Фархат Мусабеков топту жакынкы бурчка чыгарып берүүсү. Мурас Ниязалиев топ менен эртерээк коштош болсо болбойт. Жана албетте Рали Махмедов Акыт Оросахедовду табат. Жыйынтыгында калыстардын ышкырыгы жаңырды. Давлетжан Барратов өз адатынча ушул акырына чейин чуркап оюнун улантат. Ал бир гана ушул Абдышатада гана эмес, алайда жүргөндө дагы дал мына ушундай оюндарды жүргүзөт. Бирок Давлетжан Барратов өзүн ушул Абдышатанын дагы тарбиялануучусу, Абдышата командасынан ушул биздин улуттук курамдын жаштар курамына чейин чакырууларды алып жүргөн өз учурунда. Мирлан Мурзаев Фархат Мусабековго, Фархат Мусабеков Акыт Оросахедовго жана сокку жолдонобу бар. Сокку бул ирет Илгиз Ермеков дене түзүлүшү менен бардык ушул топтун багытындагы тосуп кеткенин көрдүк. Илгиз Ермеков мыкты коргоочулардын бири, туруктуу бир ушул калыпты карманат. Бул ушул деңгээлден түшүп кетпейт, балким келечекте ашып кетиши ыктымал. Канча да амандык алайлы. Мурали Махмедовдон коопту дагы бир станда бурчтан чыгарып берүү десек жок. Бул ирет Мурали Махмедовго көз тийип кеткендей эң бир ушул коопту бурчтан чыгарып берүүнү орундаган Мирлан Мурзаев экен, жакшы билебиз. Амир Жапаров Мурас Ниязалиев менен Темирлан Кеңешевдер менен байланышты жүргүздү. Жыйынтыгында топ чыгып кеткенин дагы көрдүк. Экинчи бөлүктүн жүрүшү жаман эмес. Оюнчулар топтор дагы оюндардын жүрүшүн көрөбүз. Демек Нефчи экинчи бөлүктүн башында Алайга дагы бир гол киргизип, азыр 2-0 эсебинде утуп жаткан экен. Нурлан Сарыкбаев артка кайтарды. Бекжан Сагынбаевдин алдын көздөй киргизген тобу жана Калысбек Акималиев топту оюнчулардын жүрүшүндө дагы көрдүбүз. Жана Мирлан Мурзаевдин албетте жаракат алып калышуу кооптуу экенин дагы билебиз. Канча дагы Мирлан Мурзаев оюндун чабуулдун улуттук курамда лидери, Дордойдун капчыгында чемпиондук менимче өтө бир алыс эмес. Анын башкы себептери дагы бар. Жана бүгүнкү оюнда Мирлан Мурзаев бир гол киргизи жакынкы бурчка тебүү менен дагы жана канча дагы
Ашықпай байқап көрөлү. Кайрат Жыргалбек уулу Калысбек Акималиевке топту теуіп калтырып бергенден кийинки абалдарындагы жүрүшүн байкап көрөбүз. Темирлан Кеңешев оң канаттан кирип барат, жеринен чыгарып берген топ жана бул ирет Мурас Ниязалиевке топтун жетпегенин дагы байкап көрдүк. Жана оюндардын ар биринин жүрүшү өтө бир кооптуу абалдар менен коштолушу ыктымал. Бакыт Оросахедов, Муралим Ахмедов, Ахмедов Мустафа Юсуповго жана Мустафа Юсупов топту Муралим Ахмедовго калтырды. Оң канаттан Кайрат Жыргалбек уулунун ылдамдыгы бар экенин дагы билебиз. Жана Виктор Аюамартей ушул тебүү менен дагы абалды жөнгө салып кетти. Дагы бир рет кооптуу бурчтан чыгарып берүү. Фархат Мусабеков топту оюнга кошууга барат жана Муралим Ахмедовдун чыгарып берген топтордун бардыгы дарбазага жолдонгонун байкаган Байтор. Азыр ушул бүгүнкү мелдеште Муралим Ахмедовдун көп бурчтан чыгарып берүүсүн көргөн жокпуз. Магомед Узенов өтө бир кооптуу топко чыккан болчу. Андан ары Давлетжан Баратов топту соңуна чейин күрөшкөн жок. Мурас Ниязалиев Максат Алыгуловго топту которып берет. Жана Бекжан Сагынбаевдин чыгаруусу. Магомед Узенов арткөлгө топту кайтаруу менен ойунду кооп жүрсөт. Кайрат Жыргалбек уулу жер менен Нурлан Сарыкбаевга жана Нурлан Сарыкбаев эмнени ойлоп табат. Чынында ушул эрежеден сырткартка кабалга барган жок. Алыскы бурчка чыгарып берүү. Бул ирет Мирлан Мурзаев топтун багытын тоскон экен. Алыскы бурчка сокку кооптуу. Чындыгында эле соңуна чейин ушул Мирлан Мурзаевдин чуркап кооптуу абалдарды жаратып берип жатканын дагы байкап көрдүбүз. Жана Калысбек Акималиев кайрадан топту өз таласынан оюнга кошот. Бул ирет Темирлан Кеңешевга жана Темирлан Кеңешев Муралим Ахмедовго топту калтырды. Давлетжан Баратов топко күрөшүп көрдү. Калсын ышкарга жаңырат дагы. Биз болсо албетте байкап көрөбүз. Канча дагы ар бир абалдын өзүнүн кооптуучуру болот. Павел Матяш топту жокко чыгарат. Темирлан Кеңешев менен Мурас Ниязалиев, Амир Жапаров оң канаттан Давлетжан Баратов топко кирип барды. Магомед Узенов азырынча ишенимдүүлүк менен чеберчилик менен гана оюн жүргүзө алды. Темирлан Кеңешев сол канатка Виктор Аюамартей которгон жана мынтип Виктор Аюамартей Асылбек Исқақовго Виктор Аюамартейге жана ал керектүү жерде кулап калгандагы байкап көрдүк. Жаман эмес ылдамдык менен топту Кайрат Жыргалбек уулу алып өттү. Жана чыгарып берүү Мирлан Мурзаевга багытталат. Ал Фархат Мусабековго, Мирлан Мурзаевга жана бул ирет Мирлан Мурзаев албетте түз сокку жолдой алган жок. Калысбек Акималиев оң канаттан Давлетжан Баратовго, Баратов топту Максат Алыгулов эмнени ойлоп табат. Кооптуу чабуул жаратышы ыктымал десек сокку жолдонуу бар Павел Сидоренкодан. Өтө бүгүнкү мелдеште өтө бир кооптуу дагы болууда. Жана Виктор Аюамартей Апчата командасы дагы оюндар өзгөрдү. Кооптуу учурларды жаратып берүүдө. Муралим Ахмедов жана топ азыр талаштын учурунда. Элеман Мамытов жыйынтыгында Павел Сидоренконун тебүүсү Султан Азамат уулу жана Илгиз Эрмеков оюнун басаңдатты бир аз. Андан ары Калысбек Акималиев менен Султан Азамат уулу Акималиевке Амир Жапаров арткы бөлүктө коргонууга чейин түшүп келип жардамын тийгизип Калысбек Акималиев Максат Алыгуловдун эмнегедир ушул тепкен топтору жолдогон соккулары
ар бир оюнда барган сайын окшошпой бара жаткандагы көрүүдөбүз. Жана Нурлан Сарыкбаев Фархат Мусабековго, Фархат Мусабеков Мирлан Мурзаевди сол канаттан оюнга кошот. Борбордук бөлүктө Фархат Мусабеков жана Калысбек Акималиев бул ирет алдын көзгө киргизет. Максат Алыгулов албетте топко күрөш керек. Жетеби Павел Матяш Бали өзүнүн кол менен бул топту жөнгө салды. Элеман Мамутов бир аз баштагыдай активдүү эмес. Жана байкап көрөлү. Канчадагы Абчата командасында алмашка чыгууга бир оюнчуга мүмкүнчүлүк бар. Ал Асылбек Тынчыбек уулу болуп калышы ыктымал. Жолсо Алмасматов болушу ыктымал. Жарым коргоочу киргизебиз. Абчата командасы көпчүлүк учурда ушул 4-4-2 схемасында дагы оюндарды жүргүзүүдө. Мустафа Юсупов Нурлан Сарыкбаев менен жана дагы бир катачылык. Кара Жыргалбек уулу торот, андан ары интип оюн таласынан топ чыкты. Дагы Бекжан Сагынбаев Фархат Мусабеков менен жакын оюн жүргүзөт. Бекжан Сагынбаев сол канаттан жана борбордук бөлүккө кирип берген жерден Амир Жапаров анын багытын тосуп чыкты. Дагы интип топ азырынча Дордойдун карамагында кысымдар өтө бир кооптуу жүрүп жатканын көрүбүз. Дагы байкап көрөлү. Максат Алыгулов бул ирет сокку жолдой алабы? Топту көпкө кармады жана чыгарып берүү. Андан ары Павел Матяш экинчи ирет ушул топту колдон чыккан жерден жөнгө салып кетет. Максат Алыгулов бүгүнкү мелешин алганда алгачкы ушул соккусун жолдоп көрдү. Чындыгында ал сокку жолдобосо дагы ушул болбой турган абал учур болчу. Мирлан Мурзаев Султан Азаматуллу Мирлан Мурзаевдин багытын тосу. Дагы биз болсо оюнду улантып көрөбүз. Итак, 63-я минута встречи с мячом. Дордой бишкекский. Одной ногой уже обеспечили себе, по сути, то есть на 50% обеспечили себе чемпионство коммерсанты. И сумеют ли они до конца развить этот успех? Неудачный пас. Калысбек Акималиев играет на выходе. Хочется отметить, что 18 номер, который вышел на замену, Мирлан Сарыкбаев, очень похож на Кайрата Жыргалбек уулу. Нурлан эмес баты? Мирлан. Протоколда Мирлан, бирок өзүнүн аты Нурлан болсо керек, мен билишимче. Молодой игрок из дубля. Чем-то он похож на Кайрата Жыргалбекулу. Еще носит 18 номер на майке, то есть такой же номер в сборной носит Кайрат Жыргалбекулу. Так. Итак, с мячом Мурали Махмедов, пас на Кайрата Жыргалбекулу. Калысбек Акималиев далеко вышел, играет на выход. Мустафа Юсупов с мячом. Напомню, уважаемые телезрители, что 5 ноября заканчивается
сезон Шуро премьер-лиги. 9 ноября наша сборная будет играть в Ташкенте со сборной Узбекистана. Ну а потом у нас будет игра со сборной Японии 15 и 19 со сборной Таджикистана. Александр Кресинин еще не оглашал список игроков, которые будут вызваны в сборную, но уже, насколько мне известно, на официальной страничке футбольного клуба «Неман» из Беларуси появился пост о том, что Гульджигит Алукулов тоже вызван на матчи Узбекистана, Японии и Таджикистана. Кыргызстандан сыртта жүргөн оюнчулар белгилүү ким келер, ал эми Кыргызстандын ичинен ким барары азырынча белгисиз. Да, но тем не менее официального оглашения списка еще не было. Самое интересное. Длинная передача. Мурзаев скидывает. Подбор снова за Муралимом. Иляман Мамытов, пас в центр. Так, ну Павел Сидоренко здесь не дотянулся до мяча. Муралим, точнее Нурлан Сарыкбаев, ну очень уж похож на, визуально похож на Хайрата Джиргалбекулу, только играет в центре. Пас направо, Абдушата в атаке. Ну, безадресная передача, конечно, была здесь. На мажорной ноте заканчивает сезон Дурдой. У него очень много забитых мячей и мало пропущенных в этом сезоне. По этому показателю она самая лучшая команда в сезоне. На фланг играет Халспек Акималиев, дальше на ближнего. Очень много возится с мячом, на мой взгляд, Абдушата. Снова потеря мяча. Фархат Мусабеков, Хайрат Джиргалбекулу, снова в центр. Нет. Пас не проходит. Халспек Акималиев выпускает Абдушата мяч, потеря мяча. Аут. Да, игроки устали, поле намокло. Трудно играть, трудно бежать. И еще плюс это травмоопасно. Поэтому надеюсь, что обойдется без всяких инцидентов и травм. Хайрат Джиргалбекулу по правому флангу. Прострел и угловой рикошет. После ухода Айзара Ахматова Магомед Узденов спустился в центр обороны, в центрального защитника, на позицию центрального защитника. Ну а Нурлан Сарыкбаев играет на позиции опорника. Вот такие вот изменения. Муралим Ахмедов будет вводить мяч в игру. Навес штрафную площадь. Удар Павел Сидоренко. Дотянулся. Неплохо. Напомню, что, уважаемые телезрители, Павел Сидоренко завершил международную карьеру в сборной. Думаю, скоро завершит и клубную карьеру в целом. Поэтому это одно из таких последних сезонов. Или все-таки сезон доиграет? Пока что не ясно. Жесткое столкновение. Виктор Амартай Аю. Иляман Мамытов, против него Мусабеков. С мячом Азаматуллу Султан. Амартай Аю на левом фланге. Иляман Мамытов, потеря мяча. Снова Юсупов. Мусабеков сыграл. Магомед Узденов. Мяч срезается. И здесь борьба за мяч. Бекян Сагымбаев. Муралим Ахмедов. Муралим Ахмедов сам тащит мяч. Опасно.
Да, Фархат Мусабеков сейчас не успел за мячом, по идее он потерял позицию. По идее Муралим должен был отдавать на Мусабекова, но Мусабеков не успел выйти вперед. Муралим Ахмедов у мяча. Длинная передача. Параллельный матч Нефчи выигрывает со счетом 2-1 Волжский Алай. Ну а Ильдырс выигрывает со счетом 4-1 лидер. Павел Сидоренко не дотягивается до мяча. Павел Матяш играет снова на выходе. Аут. С мячом 21 номер Абдышаты Тимирлан Кенешев. Муралим Ахмедов. Удар издалека. Ух, перекладина. Вот это удар. Нарушение правил. Пас в центр. Мурзаев сейчас отдавал пас. Замена. Уходит Максат Алыгулов. Вместо него выходит Алмаз Сматов. Молодой форвард. Играет за вторую команду Абдышаты. 72-я минута уже позади. Муралим Ахмедов. Передача на правый фланг. Хайрат Джаралбекулу здесь. Очень много мячом владеет сейчас Дордой. Но для реализации немножко не хватает сыгранной игры. Вахид Орасахедов. 17 мячей он наколотил в этом сезоне и, скорее всего, станет лучшим бомбардиром. Мирлан Мурзаев отлично поборолся, играет корпусом, сохранил мяч. Так, неплохо. Нет, все-таки нарушение. Так, неужели травма? Неужели травма? Итак, сможет ли Мирлан Мурзаев продолжить матч? Уходит из игры пока что. Ему будет оказываться дальше медицинская помощь, и игра должна продолжаться. Муралим Ахмедов у мяча. Стандартное положение. Довольно-таки опасное, потому что после навеса в штрафную можно, в принципе, сыграть
головой. Есть, наверное, штрафную площадь. Вахит, удар выше ворот. Неплохо, неплохо. Сыграл сейчас Вахит у Рассахедов, но был офсайд. Так, очень коряво отдал пас сейчас Халспек Акималиев. Ошибается он. Хайрат Жиралбекулу на фланге. Потеря мяча. Сможет ли Абдешата пойти в контратаку? Пас налево. Мурали Махмедов. Хайрат Жиралбекулу сможет ли? Нет, не сумел он пробить. Потеря мяча. Замена. Александр Мищенко. Александр Мищенко, да, восстановился он после травмы, вышел вместо Мирлана Мурзаева. Ильнис Батырханов будет восстанавливаться еще 2 недели. Соответственно, он пропустит матч сборной. Я думаю, вместо Ильниса Батырханова могут вызвать Абая Бакалеева, либо Кадырбека Шарбекова. Гүлжигит Көрбаев, нет, Гүлжигит Алкыловты чыкырды Батырхановдун ордуна. Ал эми Мищенконун ордуна Виктор Майер келди. Анықтан азырынча Нет, третьего форварда, чисто форварда. У нас есть Люкс, есть Мурзаев. Третий нападающий кто может быть? Скорее, Ильнис Батырханов травмирован, соответственно, я думаю, это Абай Бакалеев, либо Кадырбек Шарбеков. Чындыгында айтуу кыйын. Менимче если говорить чисто форварда. Эки эле чабуулчу менен кылат, Гүлжигит Алкуловду чабуулчу катары кошуп коет тизмекке. Хотя Гүлжигит он не форвард. Ну, хотя кто знает. Да и вообще, я считаю, Гульджигит Алкулов больше полезен именно на фланге, где нужно больше обводить, очень, где можно, как говорится, играть на рывках. Поэтому третий форвард, по идее, должен быть вызван. Ну, пока что вопрос открыт. Абдешата с мячом. Хайрат Жиралбекулу борется на правом фланге. Нарушение правил. Мяч у Абдешаты. С мячом Элеман Мамытов. Так, навес штрафную. Павел Матяш играет уверенно. Давно мы Мищенко не видели после травмы. Он сломал, точнее, у него травма голеностопа была. Так, Нурлан Сарпаев. Так, нарушение правил против Нурлана Сарпаева. Будет желтая? Да, будет желтая. Красная, вторая желтая и красная. Это у нас Азамат Улу Султан, 84 номер. Да. Не знаю, за что дали, честно говоря. Чынында ойын учурунда азыр Нурлан Сарыкбаев кагылган. Бирок Сарыев кагазда көрсөтпөй, жөн эле стандарттык абал болчу. Бул жерде сары дагы эмес, кызылды берди, албетте. Бул эми Нурзат Аскатовдун өзүнүн кандай десек, көйгөйү. Өзү эми тийиштүү жакка жооп берсин. Мурали Махмедовдун стандарттык абалдардын мыкты орундарын билебиз. 3-чү голду көрүп калышыбыз ыктымал. Да, вполне возможно, да, хорошо отметил, потому что, ну, здесь, конечно, было нарушение, но оно было не таким грубым, на мой взгляд. Может, до разговора дали красную карточку. Так, хороший удар был. Казбек Акималиев сыграл уверенно.
Не успеет Эляман Мамытов. В любом случае, в принципе, можно было ограничиться желтой карточкой, на мой взгляд. Ну, хотя это конец сезона, в принципе. Но жалко, что Сарыкбаев не сыграет последний матч в этом сезоне. Он пропустит игру, следующую игру. Уралим. Так, Хайрат Чергалбекулу направо. Прострел и угловой. Замена. Вахид Урасахедов уходит на замену. Вместо него выходит Маматазия Джолдошев, который нередко в этом сезоне выходил на замену. Ну, в принципе, я думаю, результат сделан. Почти, конечно. Есть еще 10 минут, но тем не менее. В любом случае, если даже сегодня Дурдой проиграет, он еще не потеряет шансы на чемпионство. Поэтому я думаю, с этим связано такое решение. Так, Уралим Ахмедов. Навес в ближнюю. И третий гол. Третий гол. Уважаемые, Мустафа Юсупов забивает третий мяч в этом матче. Мустафа Юсупов, ну что могу сказать, 10 минут отделяет Дурдой от чемпионства в этом сезоне. Они могут сделать дубль, суперкубок и чемпионство. А могли сделать и хет-трик, выиграть кубок Кыргызстана, но у Нефчи были свои взгляды на кубок. Ну что ж, коллега, думаю, в принципе, 3-0 это хороший результат, чтобы стать чемпионом. Да и в принципе Абдышата сейчас играет в меньшинстве. Думаю, что у Абдышаты не хватит времени и сил, чтобы как-то изменить ход встречи. Чындыгында бүгүнкү мелдеште Дордой жеңишке жетпесе деле Нефчи жеңишке жетсе анда Дордой чемпион болмок. Байкап көрөбүз. Алга командасы 3-орун үчүн болгон мелдеште азырынча кантта Кара Балта командасына жеңилип аткан экен 3-2 өндө. Демек, Нефчи бүгүн эгер жеңишке жетсе, анда алар коло байгени. Бүгүн бардык ушул өлкөдөн байгелі үчтүктү аныктай турган күндөй көрүнөт. Илгиз Эрмеков жаман эмес. Бүгүн Илгиз Эрмеков Абдышатанын коргонуу бөлүгүндө ушул тоспо дуалда эле өз оюнундагы көрсөтүп берди. Албетте, Нурзат Аскат уулу бул жерде кагазы чыккан жок, эмне үчүн белгисиз кагылышы кызылга караганда бул жерде бир аз оройрок да болгон. Амир Жапаров топ менен артка Илгиз Эрмековго, Эрмеков Асылбек Исқақовго жана Мелешланд көрөлү. Алдын көздөй оң канаттан Темирлан Кеңешев тоюнга кошкон. Мураш Ниязалиев токтоткон жерден Бекжан Сагынбаев жөндөй салып кетет. Фархат Мусабеков Нурлан Сарыкбаевга жана Калысбек Акималиев. Мынтип топты алып Асылбек Исқақовго узатканын көрүүбүз. Темирлан Кеңешев Мурас Ниязалиев менен Ниязалиев Кеңешевга, Амир Жапаров ортон көйлүктөн артка Илгиз Эрмековго жана арткы бөлүктө оюнчулар аз, андыктан көп коргоочуларга кайтаруунун эч кандай негизи жок экенин дагы эске алышы керек. Асылбек Исқақов Виктор Амартейге жана Виктор Айо Амартей топ менен жыйынтыгында калсын шкырыгы. Жаңырды албетте артынан түртүп койгон болчу жана албетте байкап көрөлү оюндун жүрүшүн азырынча кандайдыр бир оюнду эсеп айтууга тең эрте кылат. Алай эсепти 2-2 кылып теңеген экен. Демек, биз болсо Амир Жапаровдун стандарттык алдан топтоюнга коштук. Өз жакынкы бөлүккө жермен чыгарылган топ жана жыйынтыгында топ кайрадан дарбазадан оюнга коштуларындагы байкайбыз. Павел Сидоренконун колунан кеткен. Кеңешев топ менен Амир Жапаровга жакын калтырат жана Амир Жапаров Фархат Мусабеков төрүнөн жаңылышты. Илгиз Эрмеков демек, алдыңкы бөлүктө барган Мамадия Жолдошев жаңылышкан экен. Илгиз Эрмеков Калысбек Акималиевке, Асылбек Исқақов Калысбек Акималиевке жана убактар барган сайын аз калат. Эсеп болсо 3-0. Алдын көзгө киргизилген
топ жиынтығында мынтип Темирлан Кеңешев ойнеги менен баштайт. Ишенимдүү оюндарды жүргүзүүгө эң бир мыкты мүмкүнчүлүк бар. Жана бүгүнкү мелдештин алкагында жүрүшүндө Алай Нефчинен 0-2 утулуп атып эсепти 3-2 кылып кетти. Ал эми канчарында алга Кара Балтаны жеңе албаса, анда 3-ордун тагдырын ушул эң соңку 4-турдун алкагында дагы чечишибиз ыктымал. Темирлан Кеңешев Элеман Мамутовго, Мамутовдун көтөргөн тобу Виктор Аямартейдин башынан кетет. Дагы Павел Матяш топту өз колуна алды. Алдын көзгө киргизип берет. Бекжан Сагынбаев 3 оюнчунун курчоосунан чыгат. Маматия Жолдошевду табат жана Маматия Жолдоштон сокку жолдонобу. Сокку жолдоныш керек. Жок. Нурлан Сарыкбаевга калтырылган топ Кайрат Жыргалбек уулу алыскы бурчка оюнчуларга тийип кетти. Демек бурчтан чыгарып берүү орун алат. Фархат Мусабеков болушунча ашыккан жок. Кантсе дагы вакыттын жүрүшү өзүнүн жыйынтыгын таасирин тийгизиши керек. Жана Фархат Мусабеков топко барат. Фархат Мусабековдун жер менен көтөргөн тобу. Топ болгон талаш. Темирлан Кеңешев жер менен чыгарат. Бекжан Сагынбаевга Фархат Мусабеков топту калтырды. Бекжан Сагынбаев бул ирет эмнени ойлоп табат. Болушунча ушул көбүрөөк жазгыр өтүүгө дагы умтулууда. Фархат Мусабеков жана Нурлан Сарыкбаев алыстан сол бут менен Маматия Жолдошев Нурлан Сарыкбаевга топту калтырып кеткен болчу. Жана эң соңку турдун алкагында Абдышата өз үйүндө Алай менен Элдешет жана Бекжан Сагынбаев. Жок, тагыраагы Маматия Жолдошев сол бут менен алыскы бурчка топту жолдойт. Тагы эсепти 4-0го айлантат. Жаман эмес Маматия Жолдошевдун киргизген голу жана ал өз кубанычында машыктыруучулар менен дагы тең бөлүшүп кеткенин байкап көрдүк. Албетте бул жерде коргоочулардын ушул топту көп кармада. Жыйынтыгында Маматия Жолдошев алыскы бурчка топту жолдоп эсепти 4-0го айландырат. Тышкыры жаңырат. Абдышата командасында бүгүнкү оюнда албетте күрөштөн башка каргасы алын жок. Анткени бир оюнчу оюн таласында аздык кылат. Ал дагы өзүнүн таасирин тийгизүүдө. Анын бардыгын эми Нурзат Аскат уулу туура эмес чечими үчүн өзү кийинки мелдештерге жооп берсин. Фархат Мусабеков топ менен. Мусабеков дарбазага өзү сокку жолдоп көрдү. Мустафа Юсупов дубль жасайбы. Мынтип Мустафа Юсупов бул мелдеште дубль жасады. Нурзат Аскат уулу бул жерде гол эмес эмнени ойлоп турат таптакыр түшүнүксүз. Жана мынтип коргонуу бөлүгүндө дагы бир ирет оюндун жүрүшү менен эсеп 5-0го айланат. Мустафа Юсупов дубль жасады кантсе дагы. Очень символично. Со счетом 5-0 сейчас Дордой. Ну, думаю, в принципе, уже вопросов не осталось о чемпионе страны. Дордой Бишкек уже, по сути, становится чемпионом страны. Со счетом 5-0 очень красиво, на мажорной ноте, я бы сказал. 88-я минута, и, в принципе, осталось играть почти ничего. Всего лишь 2 минуты. Жесткое столкновение. Мищенко, конечно, сыграл очень грубо. Ну, в принципе, правильно. Нельзя было спорить с судьей. Да, очень жестко сыграл сейчас Мищенко. Эльбир со счетом 6-1 громит лидер. 7-1 уже становится. Вот это да. Алга забивает гол, и 4-3 у них. Алга с Карабалтой.
Ну а Алай делает камбэк. 3-2 точнее. Акрам Умаров забил. Алгада камбэк кылды, 3-1. Да, и Алга тоже проигрывает со счетом 3-1, смогла забить 3 мяча и выигрывать пока что со счетом 4-3. 0-1 өтіп отқан жетіге камбэк бүгін. Да. Кроме этого матча у нас камбэки. У мяча Ильгиз Эрмеков. Ну все, буквально 20 секунд осталось, и сколько же добавить? Или все-таки, я думаю, не добавит? Ну, по идее, должны добавлять хотя бы 1 минуту. Абдушата в атаке, подскальзывается Амарте Аю, пас дальше. Пас проходит, есть прострел. Потеря мяча, Кайрат Джаралбекулу. Основное время матча закончилось. 2 минуты добавил резервный арбитр. Потеря мяча. Дурдой в атаке. Будет ли 6-й гол? Удар издалека и в молоко. Осталось всего лишь минута до конца игры. Кайрат Джаралбекулу. Так, Кайрат Джаралбекулу по правому флангу. Отлично играет на выходе Калыспек Акималиев. Ильгиз Эрмеков, Калыс. Амарте Аю. Потеря мяча. Амарте Аю. Так, последние секунды. Магомед Узденов. Все, уважаемые телезрители, Дурдой становится чемпионом сезона 2019, с чем мы их и поздравляем. Действительно хороший, результативный сезон для бишкекского Дурдоя. Поздравляем бишкекский Дурдой. Ну а Абдушатке мы желаем удачи. Ооба, чындыгында Дурдойдун бүгүн эми өлкөнүн чемпион атышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Команда өзүн татыктуу түрдө көрсөттү. Жана мынтип атаандаштарын ири эсепте жеңишке жетип чемпион атыгышат. Эч кайда алыспай туруңуздар. Машыктыруучулар менен, оюнчулар менен оюндан кийинки маектешүү дагы болот. Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде, будь с iPhone X.
Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию. Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде, будь с iPhone X. Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию. Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде, будь с iPhone X. Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию.
Мустафа! Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию. Чемпион атышыңар менен бүгүнкү ойындун мыкты болушу менен куттуктайм. Рахмат. Сезимдер кандай болуп атат? Сезимдер аябай сонун. Биз бүгүнкү оюнга аябай башкача бир даярдандык эле настрой менен. Тилекке каршы тиякта кошкото утулуп калыш үчүн бул жакта өзүлүк армандарды көзүнчө биз только жеңишке жетиш керек эле. Кудайга шүгүр жеңишке жеттик. Чемпион! Оле, оле, оле! Чемпион! Чемпион! Оле, оле, оле! Чемпион! Чемпион! Оле, оле, оле! Рахмат. Болду? Мустафа, атаандаштардын оюнун кандай баалайсың? Команда бүгүн кандай ойноду негизинде? Абдышата негизи мурдатан жакшы команда. Мындай жакшы футбол көргөзөт. Пас ойноп. Негизи жакшы ойношту. Бирок бүгүнкү оюнда биз үтүшүбүз керек болчу да. Аракет кылдык ошого. Тренерге рахмат, тренер установкасын бүгүн аткардык. Сада чоң рахмат, ийгилик. Рахмат чоң. Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде, будь с iPhone X. Кто-то скажет, кем мне нужно быть. Я сделаю лучше. Я знаю свой предел. Выше, выше, еще выше. Не ставьте мне рамки. Я с ними не соглашусь. Почему? Все дело в моей энергии. Нитро, пробуди свою энергию. Получи свой iPhone X вместе с вафлями «Лакомка». Найди карточки с фото мяча, рюкзака или футбольной формы сборной Кыргызстана и получи моментальный подарок. Или собери карточки футболистов от 1 до 24 номера и выиграй один из 50 iPhone X. «Лакомка». Будь в тренде, будь с iPhone X.